Данияр Микович, уруксат этсеңиз мен суранат элем. Эмки отурумга деген салык кызматынын жетекчилигин, именно жетекчилигин чыгарып коюңузчу. Анткени деген, кечиресиз, урматтуу коллегалар. Эми мүмкүн коллегаларым отурумда палатада айтканды укпай калган. Палатада 4-күнү мен маселе көтөргөм да. Биздин жаңы конуштардын жашоочулары коллективдүү кат жөнөтүптүр. Ошондо бүгүнкү күндө азыр канча акыркы 2 жылда жасалып жаткан жумуш болуп атат. Техникалык паспортты, кызыл китептерди жаңы конуштарга берилип жатат да, Бишкектин Оштун терегинде менин билишимче. Ошондо берилип жаткан, то есть азыр узаконить этилген документтерди эми алып атса, салык кызматына барып туруп, мейлем биз мыйзамды болуп атабыз, кызыл китеп алып атабыз, салыктар төлөйлү десе, элге деген абдан орой мамиле жасалып, ошондо 2022 жылдын салыгын за недвижимость төлөйм десе, 6 жылдык 2016-дан 22-ге чейин деп 6 жылын төлөйсүңөр деп кысып жатышыптыр. Бул абдан мындай туура эмес болуп атат деп бул маселени кечиресиз Надиреже, уруксатпы коллегалар, бул маселени палатада көтөргөндөн кийин салык кызматы расмий түрдө мага жооп берип атышат. Эл төлөш керек, ооба, төлөш керек, бирок салык кызматы өзү деген өзүнүн мыйзамдарын окуп алсын да. Налоговый кодекс боюнча, эгер правоустанавливающий жыл массивтерде, азыр бизди жыл массивтер миллиондогон биздин жарандар сугуп алсын. Эгер ошол жаңы конуштарда кызыл китебиңер жок болсо, документтер жок болсо, расмий түрдө деген салык кызматы келип комиссия менен, правоустанавливающий документтер жок болсо, комиссия менен ошону өлчөп, далилдеп, тактап, фактический проживание ушундай деп туруп, документ колуна карматып туруп, ошол комиссиянын чечимин, ошондон кийин гана салыкты төлөтө алат. Ага чейин эми элестеткиле, миңдеген жарандарды азыр туура эмес мамиле болуп, ага чейин деген эчтеке комиссия чыгарылбай туруп келип за 6 лет төлөгүлө деп атыптыр. Бул кандайча болуп атат? Мамлекет тарабынан абдан орой мамиле болуп атат. Анткени деген паспорт алганда сенин кызыл китебиң жок, тех паспортуң жок. Мектепке балдарды алып барганда сенин документиң үйүңдүкү жок, ты никто деген мамиле болот. Балдарды садикке алып барганда ошондой документтер болуп, балдарына паспорт ала албайт. То есть мамлекет мындай 200 болуп атабыз да, бизчи бийлик. Документтерди бирдеме мындай мамлекеттен бере турган нерселерди, ала турган нерселерди келгенде, у тебя нет документов на дом деп элдерди сыртта калтырып коюп атабыз, а салык төлөгөндө деген 6 жылдыкын азыр төлөө деп күчкө салып атыптыр. Бул абдан мындай бомба замедленного действия, очень много недовольств будет. Социалдык түрдө недовольстволор туулат десем, салык кызматы деген эми расмий түрдө нет, они должны платить деп, азыр еще хуже мындай элди кысымга алабыз деген мамиле болуп атат. Ортодо, я просто хочу предупредить. Если документ, техпаспорт, урматтуу биздин жашоочулар азыр угуп атат, 2022 жылы кызыл китебиңерди алдыңарбы? Ошол 22 жылдын эле салык төлөйсүңөр. 6 жылды сизди налоговый кызмат кыса албайт. Бул мыйзамсыз. Почему закон обратной силы имеет? Только когда касается добросовестных людей, коррупционеры, убийцы, насильники келгенде, закон обратной силы не имеет, срок давностин карап калат. А налог төлөгөндө деген срок давностин мамлекет унутуп калат экен деп мага элдер чалып атат. Бул кандайча? Киши өлтүрсө деле 10 жыл өтүп кетти, срок өтүп кетти, мыйзам карабай коет экен, соттолбой кетет экен. Коррупционерди соттого калат экенсиңер, а бизди деген мына эми мен добросовестный мына документимди алдым, төлөйүн десе 6 жылдыкын назад төлө деп бизди кысып атасыңар деп мага деген жүздөгөн биздин жарандарыбыздын каты келди. Ошол катты мен сизге да көргөзөм. Салык кызматын бияка чакырыңыздар. Жеке жетекчилиги өзү келсин. Ошону түшүндүрүп, урматтуу президент эле көрүп атат. Бир кол менен документтерди берип атасыңар, бир кол менен элди деген кыйнап атасыңар деген саясатты бүз өзүнүн налоговый кызматын жетекчилигинен биринчи сурап алсын. Аябай туура эмес болуп атат. Чакырып коюңуздар. Рахмат, Эльвира Жылабековна.